Карантин убактысын дүйнө жүзү боюнча созуп жатышат. Футболду минимум май айына чейин көрө албайбыз. Бирок бул трагедия деле эмес. Анткени азыркы учурда дүйнө жүзүн дүрбөлөңгө салган, ар бир адамдын өшүн алган COVID-19 аттуу ооруга каршы кызуу күрөш жүрүп жаткан маал. Ар бир адам болгон күчүн жумшап, колунан келген жардамын көрсөтүп жатат. Бүгүнкү видео ролигибизде футбол дүйнөсүнө аралашып жүргөн адамдардын кандай жардам көрсөтүп жаткандыгы тууралуу кеп кылабыз. Анда биз баштадык. Sportskiji каналына кош келипсиздер. Спорт дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктарды мына ушул каналдан сиздер толугу менен биле аласыздар. Эң оор абалды азыркы учурда Италия башынан өткөрүп жатат. Бир ай мурун гана эч бир адамдын оюна келбеген 1,5 миллиард жараны бар Кытайдан аша түшөт. Мындай мүшкүл иш Италиянын башына түшөт деген. Бул ооруну алгачкылардан болуп жуктурган футболчулар дагы дал ушул мамлекеттен. Азыркы учурда колунан келгенде жардамга муктаж болуп жаткандарга жардам бербесе, качан жардам берет? Кече жакында Неаполдун губернатору, Наполинин капитаны Лоренцо Инсиньега өз ыраазычылыгын билдирди. Анткени Лоренцо коронавирус оорусуна каршы күрөшүү үчүн 100 000 евро жергиликтүү больницаларга бөлүп берди. Наполинин күйөрмандары Лоренцонун бул ишинен кийин кандайдыр бир эмоцияларга бөлөнүштүбү? Айтор, Барселонага каршы өтпөй калган оюндун кайтарылып берилген билет акчаларынын баарын жергиликтүү больницага өткөрүп беришти. Албетте мындай иш ар бир эле адамдын колунан келе бербейт. Флоренциянын ооруканаларына Фиорентина оюнчусу француз Франк Рибери жардам берди. Бавариянын 2 оюнчусу бул ооруга каршы түзүлгөн уюмга 50 000 евро которду. Бул оору менен Ювентус клубунун 3 оюнчусу ооруп калды. Караактардын коргоочусу Леонардо Бануччи өзүнүн шаарындагы ооруканаларга 120 000 евро жардам катары берди. Златан Ибрагимович дагы четте калган жок. Швед онлайн тиркемелеринин биринде акча жыйноону баштады жана өзүнүн коллегаларын жардам көрсөтүүгө чакырды. Златан жеке өзү 100 000 евро жана жыйналган акчанын баары Италия ооруканаларына өткөрүлүп берилерин баса белгилеп айтты. Көп суммадагы жардамды күйөрмандар Месси жана Роналдодан күткөн болушу керек жана алар бул ишеничти актады. Роналдо өзүнүн агенти менен Португалиядагы 3 оорукананы каржылоосун өз мойнуна алды. Бул нерсени 1 миллион евро сарпталды. Роналдо өзүнүн мейманканаларын ооруканаларга өткөрүп берет деген дагы маалымат пайда болгон. Бирок мунун баары тилекке каршы фейк болуп чыкты. Бирок кантсе дагы 1 миллион евро бөлүп берди. Месси дагы четте калган жок. Ал дагы 1 миллион евро бөлүп берди. Акчасынын жарымы Барселонанын госпитальдарына берилсе, жарымы Аргентина ооруканаларына бөлүнүп берилди. Мындай оор илдетке дүйнө жүзү дуушар болгондугуна байланыштуу Египет дагы четте калган жок. Жана сиздер бардыгыңыздар билип тургандай, өз мамлекетине жардам берүү үчүн Египет халкынын өзгөчө бир сыйына ээ болгон адам албетте Мухаммед Салах 20 миллион египеттик фут бөлүп берди. Бул 1 миллион 200 миңге жакын евро болот. Салахтын Ливерпулдагы партнеру Мане дагы өз мамлекетине 50 000 евро бөлүп берди. Албетте, мүмкүн кээ бирлер үчүн бул чоң акча эмес, бирок мындай кылуу ар бир эле адамдын колунан келе бербейт. Бул нерсени моюнга алыш керек. Аябай чоң суммадагы акчаны Вики Корона уюму чогулта алды. Бул уюмду Бавария футболчулары Леон Гореска жана Юзуа Кинни ачты. Муктаж болгондорго жана медициналык жабдыктарды алууга жумшалат. Азыр биз баарыбыз бир командада ойноп жатабыз. Келгиле, күчтүү бололу бул күрөштө. Эгер биз кимди бирөөгө жардам бере алсак, жардам берели деп бул оюнчулар 500 000 евродан беришти. Бул ойду колдоп, дагы бир Бавария оюнчусу Роберт Левандовски өзүнүн келинчеги менен 1 миллион евро суммадагы акчаны которушту.
Бул уюмга Манчестер Ситинин оюнчусу Лерой Сан дагы кошулду. Ал дагы өз капчыгынан 500 000 евро берди. Манчестер Ситинин машыктыруучусу 1 миллион евро медициналык жабдыктарды сатып алуу үчүн Испания ооруканаларына бөлүп берди. Андык эле футболчулар акчалай жардам берген жок. Кээ бирлери жардам берүүнүн башка жолдорун да табууда. Мисалы, Кристиан Пеллос карантин учурунда мед кызматкерлерине өзүнүн Лондондогу 50 батирин колдонууга берди. Ошого окшогон нерсени Райан жана Гарри дагы кылды. Экс Манчестер Юнайтед оюнчулары эки отелдин башчылары медперсоналга бөлмөлөрдү бөлүп беришти. Көптөгөн клубтардын президенттери чоң суммадагы акчаларды бөлүп берүүдө. Бирок алардан айырмаланып, Фредерик Варандеш акчалай гана жардам бербестен, ал врач болуп активдүү түрдө жардам көрсөтүп жатат. Фредерик де убагында аскердик врач болуп Афганистанда служба кылган. А Дитмар Хоп Хаппенхайме компаниянын ээси азыркы учурда баарыбызга абдан маанилүү нерсе жасап жатат. Анын компаниясы коронавируска каршы вакцина ойлоп табуу менен алек. Достор, бүгүнкү чыгарылышыбыз дагы аягына келип жетти. Эгерде сиздердин араңыздарда дагы мындан башка жардам берген футболчулар жөнүндө маалыматтары бар болсо, комментарийге жазып калтырууну унутпаңыз. А мен сиздер менен кийинки чыгарылышка чейин көрүшкөнчө коштошом. Сак саламатта туруңуздар.